Так. Алло. Шеф, одеялдар 1,5 мың сомнан екен. Ту это. Не қылайын, алып берейін бе? Қымбат қой я. Арзандар ушылар екен. Қытайдықы. 1200 сомдан аламды. Болбаса албаймды. Шеф, болбой жатат. Өзім емес қайырымдылық үшін алам деп айтпайсың, содалашпайсың ба? Мақұл. Алам, мақұл. Алло. Жеткірдіңер бе? Жақшы. Мына біз келіп қалдық. Жаңағы одеялдарды тапшырып жатқанда жақшылап тарттың. Мақұл, Мирлан байке. Мирлан Алтымышевич. Мақұл, Мирлан Алтымышевич. Сен азыр түшіп қалып, ертерек барып мен түшіп атқанда астыма шығып жақшылап тарттың. Мақұл. Боёкторду бираздан алып келишет. Келери менен ишти башташат усталар. Жакшы. Эме Мирлан байке чалып көрөйүнчү. Ал ким эле? Биздин балдар үйүбүзгө одеял алып берип жардам берип аткан ишкер байке. Алло, Мирлан байке. Кандайсыздар? Келе жатасыздарбы? Мирлан байке. Бул жакта балдар үйүн сырдаш керек эле да. Ишти баштай берсе болобу? Сиздерге тоскоол болбойбу? Мақұл. Сабыр байке. Ишти эртең эле баштасаңыздар кандай болот? Мирлан байке да мақұл болбой атат. Мейли, маселе эмес. Рахмат сизге. Саламатсызбы, Мирлан мырза. Кайрымдуулукка канча каражат көрөттүңүз? Кайрымдуулук жасоодогу максатыңыз? Баарына жардам берүү, тегиз, баарына. Сыр болбосо канча каражат көрөттүңүз? Көп, абдан көп. Жардамды кайсы мекемелерге бердиңиз же ушул эле мекемегеби? Көп эле мекемелерге берип келатабыз. Эми ал эсимде деле жок да. Мирлан мырза, келечектеги пландарыңыз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Келечектеги пландарым эми баягы жетим жесирлерге, кары картаңдарга, дагы муктаж болгон адамдарга жардам берүү. Дагы кайсыл учрежденияларга жардам бересиз? Же жеке ушул жерге эле? Көп эле жардам берип жүрөбүз. Көп эле учрежденияларга. Мисал үчүн кайсыларга? Мисал үчүн эми айтпайбыз да эми. Көп. Балдар үйүнө же карылар үйүнө кайсыл жерлерге? Бүгүн эл менен партиянын лидери Мирлан Алтымышев балдар үйүбүзгө 100 дана одеял белек кылып атат. Буюрса кышка жакшы эле даярдыгыбыз бар. Мына ушундай эл ичинен жардам берген, мына ушундай эр азаматтар көбөйө беришине тилектешпиз. Айтсаңыз, Мирлан Алтымышевич, сиз мисалы ушунча чыгым болуп атасыз. Эмне үчүн, ким үчүн? Эми кандай десем эми. Бул жердеги ар бир бала менин өз баламдай да. Эл үчүн, жер үчүн колубуздан келген жардамды беришибиз керек да. Мен мисалы бүгүнкү кылып аткан чыгымыма эч качан өкүнбөйм. Анткени ар бир бала биздин өзүбүздүн келечегибиз да. Байке, бияка алып коңузчу. Кадрга түшүп атасыз. Байке. Ой жигит.
Отурчу тоскул болбой. Чего ілмай баспайсың баспай? Пайдасы тибесе дағы зиян тибесін. Емнеден тоқтолдық елек? Ошо ар бир бала биздин келечегибиз. Муктаж болгон балдарга жардам беришибиз керек. Ошол көп региондорго дагы барып жардам беребиз. Сауыр байке. Жакшы элесизби, кап болгон жоксузбу? Жоқ, баары жакшы. Мен түшүндүрүп коем сиздин ким экениңизди. Жоқ. Кереги жоқ, айтпай эле коюңуз. Бегел. Эме жакшыларын обработка алып туруп сайтка жүктөп кой. Макул Мирон байке. Мирон 63 дебейсиң бе? Макул Мирлан Кара. 63. Мирлан 63. Бирдеке айтайын дедиңиз беле. Ооба, жана сиз урушкан байке. Жакшы кадрды өлтүрбөдүбү? Ал ким өзү? Кичине акыл эси ордундабы? Меценат. Меценат? Окшошпойт го? Ал киши ушул биздин балдар үйүбүздү куруп берген киши. Качан? 6 жыл болду. Дайыма каралашып турат. Негизи бүгүн сырдатып берейин деген да. Анан жана сиз менен байланышкандан кийин эртеңкиге жылдырды. Негизи ушул балдар үйүнүн чыгымдарын, тамак ашын, свет суусун өзүнүн көзөмөлүнө алып камсыздап турат. Айына 150 000 сомдой саптайт. Анан ошо кылган иштерин жаңылык катары эч жака мындай чыгарган жокпу? Жок. Ал андайды жактыра бербейт. Ал ким өзү? Кичине акыл эси ордундабы? Келиңиз. Балмуздак жакшы көрөм. Өзгөчө шоколад балмуздагын. Айткандай, жанагы эмнеге чакырдыңыз эле? Мен бир аз тиги сизден кичине кечирим. Эч нерсе эмес. Мен дагы жана байкабай туруп алган турбаймынбы? Айтыңызчы, сиз эмне жумуш кыласыз? Темир шифр чыгара турчу ишканаларым бар. Анан дагы курулуш каражаттарын саткан дүкөн ачкам. Сиз ушунчалык көп чыгым кылат экенсиз. Эмне себептен өзүңүздү жарыялап, атыңызды чыгаргыңыз келбейт? Билбейм. Айтканда эмне? Мен бир гана болгону пошточумун. Жараткан берген ырыскыны, байлыкты өз дарегине алып барып берем. Болгон жумушум ушул. Эми эмне үчүн ыйык? Анткени ал өз сүт үчүн бөбөгүнөн акы күтпөйт. Кайрымдуулук да ошондой. Алкыш, мактоо күтпөй жасасаң, даражаң көтөрүлөт. А бирок адамдардын астында эмес, жараткандын астында. Балмуздагыңыз эрип бартат. Эртерээк жеңиз. Жок, жегим келбейди. Чын эле? Анда келеңиз, мен жеп салайын.
Сабыр мырза, келіңіз біргелікте жардам берелі. Мен де ай сайын қаралашып тұрайын.